Салик сода маркасы бул жөн гана даам эмес. Бул ар бир күнгө камкордук, табигый ингредиенттер жана халал стандарттарына толук шайкештик. Ар күнүңүздү даамдуу өткөрүңүз. Орозоңуздар кабыл болсун. Ассаламу алейкум, кадырман көрүүчүлөр, урматтуу мусулман бир туугандар, сиздер рахмат жааган Рамазан берүүсүн көрүп баштадыңыз. Аны мен Максат Атабаев алып бармакчымын. Бүгүн биз билим алуунун зарылдыгы тууралуу сөз кылмакчыбыз. Ал үчүн биздин студиябызга Кыргызстан мусулмандардын алымдар кеңешинин төрагасынын орун басары, Кыргызстан Ислам университетинин окуу тармагы боюнча проректору, доцент Абдубасит Ажы Матраимов устазыбыз конокто. Кош келипсиз. Рахмат, кош келдик. Карман ырзаңыз кабыл болсун. Амин. Бирге болсун. Бүгүн негизинен ошол бүгүнкү берүүнүбүздү жалпы ушу билим тармагына арнасак деп. Анан негизи эле ошол билим алуу канчалык биздин жашообузду өзгөртө алат, ушундан баштабайлыбы? Макул. Урматтуу агайын туугандар, бул илим алуу тууралуу пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам өзүнүн хадисинде талабул илми фаридатун аля кулли муслимин ва муслиматин деп айтканда, илим алуу ар бир эркекке болсун, ар бир аялга болсун, бул парыз деген. Демек биз адам баласы бул жашоого келгенибизден кийин окуп, үйрөнүп, билим алып, туура жолду тандоо бул биздин милдетибиз болуп саналат. Бул илим, бул нур. Кандай десек, эми баягы адам билбегенди билип үйрөнгөндөн кийин ак менен караны, адал менен арамды, күнөө менен соопту, жакшы менен жаманды мындай айырмалай турган инсан болуп саналат да. Ошондуктан Аллах Таала дагы Кур'ан-ы Каримде илимдүүлөр менен илимсиздерди мындай бир салыштырып айткан аяты бар. Аузубилля. Хал яставиллазина я'ламуна валлазина ла я'ламун деп айткан да. Илим аузубилля, илимдүүлөр менен илимсиздер барабарбы деп суроо беретинин айткан. Бул деген сөз албетте илимдүүлөр илимсиздерге караганда бул жогору турат деген деп айткан да. Негизинен билим сапаты жогорулаш үчүн адам өзү умтулуш керекпи, өз аракет кылыш керекпи? Же багы бул дагы атадан чөрүдөн да көз каранды болуп калышы мүмкүнбү? Бул эми сиз айткандай ар кандай жактан болуп калат да. Биздин мисалы үчүн ата энебиз жол көрсөтөт. Досторуңдан, айылына чөйрөгө карап дагы адам ушул илимге умтулуусу ыктымал да. Эң негизгиси ушул окуп жаткан балдарыбызга биз таргип деп коет, мындай бир кызыктырышыбыз керек. Мисалы илимдүү болсоң, ушундай болосуң, ушундай даражага жетесиң, сен ушундай бир чоң даражага, чоң ийгиликтерге жетишиң үчүн сен бир нерсени окуп үйрөнүшүң керек деген нерсени балдарга үйрөтүш керек. Негизинен устаз баягы көп эле учурда теория менен практиканын айырмаласы бар да. Анан көбүнчө учурда азыр багы ааламдашуу доорунда бир курстарды эле окуп алып эле анан ушундай бир бизнес кылып кетсек, ошону мындай мөмөгө батыраак жетүү жолу ушул кичинекей курстар же подкурстарды окуп алып эле анан ушундай сабак бергенде учурлар көбөйүп кетип атат да. Анан негизи эле ушул экөөнү бирдей алып кетиш керекпи же кайсынысын көбүрөөк пайдаланыш керек? Жакшы суроо бердиңиз. Бул окуп жүргөн илим талап кылуучу бул сөзсүз түрдө жанагы 1 айлык, 2 айлык курстарды же болбосо 3 айлык курстарды окуп коюп эле анан мен сабак берем дегенден алыс болуш керек да. Анткени мына азыр система өзгөрүлгөн. Азыр бүт окуу жайларда мен мына окуу процессин түшүнгөндүктөн бакалавр, мисалы колледж, бакалавр, магистратура деп бөлүнүп кетти да азырча. Мисалы мына бакалавр 4 жылдыкты бүтүш үчүн, бул институт деп коет, бакалавр даражасын бүтүш үчүн студент 7200 саат окуш керек да. Бул мына мамлекет азыр бул дүйнө жүзүндө деле ушундай, билим берүү министрлиги 240 кредит бөлүп берген бакалавр даражасындагыларгачы. Бул 240 кредит деген түшүнүк, азыр мына 1 кредитинде 30 саат бар дагы. Ошону көбөйткөндө 7200 саатты окуп үйрөнүп чыгыш керек да. Ошондой бир дипломго ээ болот. 7200 саатты алган студент толук кандуу мектептерге болсун, садикте болсун, колледждерге болсун, институттарга болсун барып иштегенге, сабак бергенге мүмкүнчүлүк түзүлөт деген сөз да. Анан жогорку билимдин
зарылды бүгүнкү күндө канчалык? Жогорку билим сөзсүз түрдө керек да. Илгери мисал үчүн айтчу го, 200 санасаң болду, сен 200 коюң барбы, 10 уюң барбы деп ошондой түшүнүк болгон да илгеричи. Окуп эмне кыласың, диплом барлар үйдө чаң барышып жатат, аскерге баргандар военный билет үйдө жатат деп мындай тамашалап айтып, бирок бул сөз туура эмес. Биз жаштарга кызыктырып, кыргызда сөз бар да, бешикте жаткан баланын бек болорун ким билсин дейт да. Ошол көптөгөн биздин кыран мындай чыгаан инсандарыбыз ошол айылда эле төрөлүп өсүп, кой багып, ошол айылдын ишин кылып жүрүп, анан окуп ушундай чоң даражаларга жетип кеткен да. Ошол себептен бул жогорку билимди алган бул дурус. Аракет кылыш керек. Анан кандай десек, бир үй шартына караша, өзүнүн жашоо шартына ылайык мындай бир мүмкүнчүлүгү жетпей калып, окуй албай калса, анда бир жөн да. Эгерде мүмкүнчүлүк келип турган болсо, биз балдарыбызды, кыздарыбызды сен мына окуп бүт, 9-дан кийин ушул окуу жайга тапшыр. Кайсы кесиптин ээси болбосун, биз окутканга үйрөтүшүбүз керек балдарыбызды. Мүмкүн болсо мен мынтип кеңеш берет элем да. 9-ду бүтүрүп колледжде оку. Колледжди бүткөндөн кийин кайсы тармак боюнча болсун да. Мисалы теология боюнча болсун, же болсо педагогика боюнча болсун, жакшы негизи элечи. 9-ду бүтүп колледждеги оку, колледжден кийин автоматтык түрдө ошол 2-нчи курска отурулат да, бакалавргачы. Анан 3 жылда, демек бул 6 жылда 2 дипломдун ээси болуп калат. Колледждин да дипломдун ээси болуп калат. Анан тиги бакалаврдыктан болот, андан кийин 2 жыл магистратура окуп койсун. Ошону менен баланын кыйла кандай дейбиз бул жанагы өсүүсү, өзүнө алган маалыматы, өзүндөгү болгон илим дейбизби, билим дейбизби, ошол көп бир чоң даражага жетет деп айтабыз да. Анан кээ бирөөлөр анан 11-ди бүтүп тапшырамын дейт. Бул деле боло берет. 11-нчи классты тапшырып, азыр ОЕРТ деген нерсе бар да. Баягы общереспубликанский тест деп коет, жогорку баягы тестирлөө боюнча. Ошол жерден дагы ылайыктуу министрлик көрсөткөн балдыга жеткен болсо, анда ошонун негизинде анан кийин башка окуучуларга тапшырып кетсе болот. Негизинен жана мен сөзүмдүн башында да суроо берип, анан ушуну кошумчалап айтып коеюн деп атам. Негизи баягы шариятыбызда өзү төрөлгөндөн кабырга киргенге чейин билим ал дейт го. Өмүр бою. Анан негизи эле ушул өмүр бою билим алуунун зарылдыгы канчалык? Адам баягы өзүнүн өмүрүнө канчалык пайдасын алып келет? Кайсы кесиптин ээси болбогун, бул деген сөз дайыма китеп окуп жүргөн деген мааниде да. Утлубул илми минал махди илал лахди деп айтылат. Илимди ошол бешиктен кабырга чейин илим ал дейт да. Көптөгөн, мисалы үчүн биздин жогору өткөн көп окумуштуу алымдарыбыз ошол бул дүйнө менен коштошуп жаткан мезгилде дагы, жан бергенде дагы үйүнө келип караганда ошол китепти кармап, ошол көкөрөгүнө коюлуп калып көз жумгандар көп болгон да. Бул деген сөз ошол кичинекейинен баштап ошол 70-ке чыгабы, 60-ка чыгабы, 80-ге чыгабы, ошого чейин китеп окуп жүргөн инсан, илим алып жүргөн деп айтат да. Бул эми илимдин фазилети. Пайгамбарыбыз бир хадисинде "Ман салака тарикан ябтагы фихи илман, сахалаллаху лаху тарикан илал жанна" деп айтат. Кимде ким ушул илим алуу жолуна түшкөн болсо, Аллах Таала ал инсандын бейишке баруу жолун жеңил кылып коет деген. Ошол демек бул сиз айткандай 60-ка чыгып, 70-ке чыгып, булар дагы илим жолунда деген да. Токтотуп койгон эмес. Мен муну билдим, мен ушунчалык көп маалымат алдым. Мен эми болду кылдым. Ушул илим мага жетишет деп айтпаш керек. Деп айтпаш керек да. Мен ушул жерден ушундай суроо бергим келип атат, ажы ушул суроону берердин алдында. Негизинен азыр байкасаңыз коомчулукта онлайн окуулар абдан көбөйүп кетти да. Баягы онлайн курстарды сатып аткандар да бар, менин курсум баланча депчи. Айтайын дегеним, онлайн окуу менен салттуу окуунун кандай айырмасы бар? Кайсынысы көбүрөөк таасирдүүрөөк болот? Түшүнүктүү. Демек онлайн азыр эми дистанттык окуу деген түшүнүк пайда болду да. Дистанттык окуу боюнча бул өзүнүн бир эрежеси бар. Мисалы үчүн министрлик кээ бирге жанагы профиль ошол багыт кесип ээлерине ошол кандай десек уруксат берген. Алар ошол 4 жылдык, мисалы үчүн бакалаврды булар 5 жылдык кылып программа кылып түзүп берген да.
Булар эгерде көзөмөлдөп туруп окуу жай менен биргеликте ошол сөзсүз түрдө катышып окуган болсо анда дурус. Бирок анда деле көзөмөл болбосо ол канчалык деңгээлде окуп жатат. Ал жанагы сиз айткандай телефон болобу, кайсы смартфон болбосун, ноутбук менен киргендер бар, планшет менен киргендер бар да сабакка. Анан бияка коюп көңүл бурбай жүргөн болсо, анда ал эч кандай бир пайдалуу илим ала албайт да. Пайдалуу илим ала албайт. Анан азыр көрүп атасыз, онлайн деп аябай сабактар көбөйгөн. Онлайн окуп деле, мисалы үчүн ушул жерде туруп Европадагы кээ бир окуу жайларына тапшыргандар бар экен, Американын кээ бир окуу жайларына бар экен, Эмираттагы кээ бир окуу жайларга тапшырып окуп жүргөндөр бар экен Кыргызстанда. Бул эми жакшы көрүнүш. Онлайн дистанттык окуу деп коет, бул жакшы. Анан жөн эле жанагындай курс ачып коюп, онлайн окугула деп ачып коюп окугандар, алардын деле ичинден окуп жаткандары бар. Анан жакшы окубай жаткандары деле бар да. Бул эми ар бир ошол окуучунун, илим талап кылуучунун өзүнүн деңгээлине, өзүнүн аракетине жараша болот. Бирок сиз айткандай жанагындай бизнес катарында, акча топтоо катарында ушундай курстарды ачып иштеткен болсо бул дурус эмес да. Аны акча төлөп алгандан кийин аны сөзсүз түрдө анын акысын бериш керек. Ага сабак өтүш керек. Кире турган мезгилинде кириш керек. Азыр баягындай жалп болуп онлайн сабактарды өткөрүп алып, ачып алып, бизге сабак өтпөйт дегендер деле жок эмес. Булар эми биз ойлойм, муфтият баягындай бир көзөмөлгө алган болсо, секин бир барып бир ордуна түшөт. Да? Ушундай аракетин кылыш керек. Эми багы Кыргызстан Ислам университетине кайтып келсек. Деги эле Кыргызстан Ислам университети кандай окуу жай? Ушундан баштабайлыбы? Жакшы. Кыргызстан Ислам университети тууралуу маалымат берип кете турган болсок, Максат мырза, бул Кыргызстан Ислам университети мурда Бишкектеги Хазирети Умар атындагы Ислам институту болгон да. 91-92 жылдары медресе, Ислам медресеси деп аталган. Анан ошол 93 жылдан баштап, 92 бекен, 93 жылдан Бишкек Ислам институту деп аталган. Ошону мен 93 жылдан баштап 2003 жылга чейин институт болуп келген. Андан кийин 2003 жылы муфтияттын баягы алымдар кеңешинин чечими менен Кыргызстан Ислам университети деп ушундай бир статуска ээ болгон да. Ошол күндөн баштап Кыргызстан Ислам университети болуп аталып эмгектенип келип жатат. Окуу жайыбызда мен билем, ошол жерде мен как бүтүрүүчү катарында айтып кетсем болот. Окуу жайыбызда мындай бир өнүгүү, өсүү жакшы. Мурда Ислам институтунда кандай болгон? Мурда 200-300дөй студент болгон убагындачы, 5 жыл окуйт эле. Азыр Кудайга шүгүр, Кыргызстан Ислам университети бир 950 000ге жакын анча-мынча курстарыбыз менен бир ошол 1000дей студенттерибиз окуйт да биздечи. Бүгүнкү күндө Кудайга шүгүр. Кыздарыбыз өзүнчө, балдарыбыз өзүнчө окуйт. Министрликтен биз лицензия алганбыз. Теология боюнча, ислам теологиясы деп лицензия алганбыз. Андан кийин 2018 жылы мына Абдышкыр ректорубуздун ушундай бир жардам менен, көрсөткөн жолу менен биз аракет кылып, кийин араб филологиясын дагы алдык. Бул жерде баягы араб тилине басым жасап, арабтардын грамматикасын, арабтардын тарыхы, арабтардын маданияты деп ушул эки багыт боюнча бизде лицензия. Андан сырткары шарият илимдери деп койгонбуз. Ал муфтият менен Кыргызстан Ислам университетинин ортосундагы бир жана араб тили жана шарият деп кеткен адистик да, мындай депчи. Ал да өзүнчө да ошондо бизде окуу жайыбызда бир факультет, 3 кафедрабыз бар. Ислам теология кафедрасы, анан филология кафедрасы, анан шарият кафедрасы деп бөлгөнбүз. Биздин окуу жайыбызга жанагы лицензиясы бар кафедраларга булар баягы ойыртын негизинде. Бизге кабыл алынат. Азыр мисалы министрлик 110 кылып койгон, 110 балдан жогору алгандар бизге келип тапшырып окуй алат. Шарият кафедрасында тапшыра тургандар булар биздин өзүбүздүн ички жана сынактарыбыз бар. Ал жерде мисалы географиядан, Кыргызстан тарыхынан, дагы адабияттан, ошол мектептин программаларынан суроо түзүп балдарга берилип, анан ошол сынактан ийгиликтүү жогорку балл алгандардан биз Кыргызстан Ислам университетинин ошол шарият кафедрасында биз кабыл алабыз да. Ошондо жеңил эле. Негизинен багы окуу жайга ынтызар болуп ОРТге тапшырбай келип алгандар да бар да эмичи?
Алар кандай жол менен кабыл аласыздар? Булар сиз айткандай сурагандар көп да. Эми биз баягы министрлик бир системаны иштеп чыккандан кийин ошо негизинде гана кабыл алуу кетет да. Ошол неме менен кирип, системага кирип, электрондук тапшырып, өзүнүн жанагы ОРТнын мындай кагаздары болот. Мисалы үчүн ошол баардыгын эле окуп жаткандар, тапшырган немелер билет. Ошол бала менен кирип катталып кете берет. Ал эми жана шариаттагы студенттерибиздики булар сиз айткандай баягы ОРТсыз жок келип алды. Мына немеге киремин, филологияга киремин же теологияга киремин десе, бул мүмкүнчүлүк болбойт да. Булар жанагы шариатта окуйт. Кааласа шариатта 3-4 жыл окуп, 4 жыл окуп диплом алып кетет. Кааласа 1 жыл окуп турса, как подкурс сыяктуу болуп калат да. Андан кийин ОРТга аракет кылып туруп, андан кийин бул жака кааласа араб тил жана филологияга, кааласа жана теологияга киргендер бар да. Азыр күндө деле ошондой. Көбү келип түшүнбөй келип алып анан окуп анан кийин мен тияка киришим керек экен деп 1 жыл окугандан кийин анан тияка лицензиясы бар неме кафедрага кирип анан окууларын улантышат да. Жана мамлекеттик диплом, мамлекеттик үлгүдөгү дипломго ээ болот. Мамлекет. Анан азыр мындай болуп калбадыбы? Президентибиз колдоп мектептерде иман сабагы деп баягы диндер тарыхы деп кирип калды. Кирип калды. Диндер тарыхы кирип калды. Ошол теологияны бүткөндөр жана историк, ошол тарыхчылар ошол сабактардан бере алат да. Бизди бүткөн ошол теология багытында бүткөн студенттерибиз азыркы учурда ошол мектептерге кирип ошол диндер тарыхынан сабак өтүп жатышат. Анан биздин баягы көрөрмандардан деле балким суроо болот, балким кызыгып аткандыр. Кыргызстан Ислам университетине жанагындай электрондук тармакка киргенби, орношконбу? Мисалы, ошол эле балдарга информатика, жанагындай IT технологиясы боюнча сабактар өтүлөбү? Ушул жагына да бир токтолуп кетсеңиз. Биздин окуу жайыбызда сөзсүз түрдө жана базалык бөлүм деп коет министрлик, ошолордун катарында жанагы кыргыз тил, орус тил, англис тили, география, манастануу, философия, Кыргызстан тарыхы булар сөзсүз түрдө окутулуш керек. Муну эч ким тоса албайт дагы. Бул өзү министрликтин тапшырмасы. Ошол бакалавр системасында окуп жаткандардын баардыгы сөзсүз түрдө окуйт. Андан тышкары неме деп коет? Информатика, математика. Сөзсүз түрдө окуйт. Буларды эгерде окубаган болсо, демек студенттин кандай десе, бир азыркы эмне заманбап бир заманга ылайыктуу неме окуучулар окуш керек да. Азыр эмнени кандай маалымат алгың келсе, мисалы үчүн китептен таппай калган болсоң, интернеттен кирип издеп калыш мүмкүн да. Балким ушу интернеттин ичине жүктөлгөн болот. Ошол себептен биздин информатика сабактары сөзсүз түрдө коюлган. Биз окутабыз. Анан бүтүрүүчүлөр бүгүнкү күндө кандай ийгиликтерге жетишип атат? Кудайга шүгүр, биздин бүтүрүүчүлөрүбүз мисалы ошол Раматылык Чубак ажы биздин бүтүрүүчүбүз да. Чубак ажылар менен биз чогуу окуп калдык. Биз 1-2 жыл кичине курста окуганбыз. Ошол Чубак ажы, Асан ажы, ошол Раматылык Искендер ажы дегендер бар эле. Алар бизден чоң курста окуган. Бир эле мисал айтып атам, эми ошол көптөгөн сиздердин мисалы муфтият иштеп жаткан кээ бирге инсандарыңыздар, анча-мынча мына иштеп кеткен зам муфти, азыркы кээ бир зам муфтилер деле ушул Кыргызстан Ислам университетинин бүтүрүүчүлөрү да. Кээ бирге мына айылдарда райхатип болуп, кээ бир медреселерде мүдүр болуп иштеп жаткандар. Кудайга шүгүр, биздин Кыргызстан Ислам университетибиздин бүтүрүүчүлөрү. Кээ бир бүтүрүүчүлөрүбүз окуу жайды бүтүп башка кесиптин ээси боломун деп тапшырып кеткендер дагы жок эмес, бар. Кээ бирөөлөрү окуусун бүтүп Иордания болобу, Египет болобу, Турция болобу, же мына Россияда Казан университеттер бар. Ошол жактардан тапшырып илимдерин повышение квалификация деп коебуз, өздөрүнүн немесин окуу деңгээлин жогорулатууда. Ошол жакта дагы окуп жаткан студенттерибиз бар да. Мен ойлоймун, Кудай буйруса дагы акыркы 5-10 жылда биздин ушул диний тармакта жакшы ак менен караны ажыраткан, ушундай бир элибизге туура багытта мындай бир кызмат кыла турган биздин көптөгөн ушу жаштарыбыз келет, бүтүрүп келет деп мындай Кудай буйруса деген үмүтүбүз бар да. Университет баягы эме университет макамына ээ болгондон кийин башка университеттер менен да алакада болуш керек да. Анан чет өлкөлөрдөгү, чет мамлекеттердеги
кайсы университеттер менен тыгыз кызматташып, балким меморандум аркылуу бир кызматташып иштешип келесиздер? Жакшы. Биз могу Казакстанда Нур Мубарак деген университети бар да. Ошол университет менен биздин өзүбүздүн убагында жана меморандумга кол коюп, келишим түзүп, алар менен кызматташып, алардын бир убагында бир агайлары келип, ушундай болгон. Андан тышкары Москвадагы баягы Ислам институту бар эле. Азыр ал институт жабылып калган окшойт. Анан Татарстанда Ислам университети бар да. Ошол университет менен биз дагы келишим түзүп, мындан 1-2 жыл алдын дагы барып келдик. Кече эле жакында биздин студенттерибиз барып, алар бир конкурс уюштурган экен, эл аралык деңгээлде. Биздин бир агайыбыз, устазыбыз ошол 3 студентти алып, апарып, ошол жерде Казан университетине кирип, көрүп, биз деле убагында барып көрүп келдик. Мындай тажрыйба алмашуу деген бул сөзсүз түрдө керек экен. Алар бизге келсе, мисалы биздин кээ бирге иштеп жаткан, биздин иш аракеттерибизди көрүп, биз дагы ушундай кылсак болот экен деп айткан учурлар болот. Анан биз дагы ал жерде көрүп, алардын китепканасын көрүп, кээ бирге аудиторияларын көрүп, жатаканаларын көрүп, биз дагы өзүбүзгө мындай бир тажрыйба алмашып, ошолордун үлгүсүн бул жакка деле кандай десек колдонсок болот экен, куруп дейбиз. Мисалы үчүн мына Ислам академиясы ачылды билесиз. Татарстан жанагы Булгарская академия деп коет, жанагы Булгар шаарынын ошол жакта Ислам академиясы. Ал жерде биз барып көрүп келдик. Аябай мындай бир заманбап, азыркы илим ала турган деңгээлде ушундай бир шарт түзүп берген да студенттерге. Анын жатаканасы, анын ошол жерде китепканасы, ал жердеги аудиториялар, ал жердеги конференция залдар, актовый залдар бүт эле немеси баягы бул эми чоң мамлекеттик деңгээлде салынган окуу жайда. Эми бизде дагы ушундай Ислам академиясы салынды, буюрса эми Кыргызстандачы мамлекет колдоп президентибиз. Демек бизде дагы Кудайга шүгүр өсүү бар, өнүгүү бар да. Барып чоң ийгиликтерге жетебиз деген биздин чоң үмүттөрүбүз бар иншалла, буюрса. Тилектериңиздер орундалсын. Анан азыркы баягы биздин доордо көбүнчө баягы элибиз диндар болуп, динден көптөр баягы кабардар болуп калбадыбы. Анан кээде баягы бизге дагы кайрылып калган учурлар болот да. Баягы Кыргызстан Ислам университетинде жанагы банк, баягы ислам банк системасы деп ушундайларды окутабы, эгер баягы окуткан болсо биз жанагындай кошумча жалпы билим берүү менен кошо окутулабы же өзүнчө подкурс болуп киреби дегендер дагы бар да. Ушул боюнча кандай пландарыңыз бар? Бул жакшы суроо бердиңиз. Банктын кээ бир өкүлдөрү келип, анан мурда мисалы үчүн экономика да булчу. Экономика, бирок бизде мурда ислам экономикасы боюнча бизде адистер жок болгон да. Анан ошол нерсе азыр ишке ашып атат. Бул термин ислам экономикасы деген ордуна ушул исламик банкинг деп ушуну колдонуп неме кылышты. Биз колубуздан келишинче өз мамлекеттик билим берүү стандартын бул иштеп чыгыш керек да. Ошону иштеп чыгып биз аракетин кылганбыз. Биз дагы эле ошол аракеттин жолундабыз. Эгер биз ачып койгон болсок, эртең мына азыр банктарды көрүп атабыз. Ислам принциптери, ислам терезеси деп ачылып, ошол жерде банк мисалы үчүн элибизге, ушул элибизде иштеп жаткан адамдарга ислам принциптери аркылуу акча берип, же бир акча алып, ушундай жол менен иш алып барат да. Жана мен деп коет, пайыздык нерседен качуу. Жана бизден бул риба деп коет, процент. Бул предмет катарында азыр биз киргизгенбиз. Бирок келечекте муну дагы кандай дейбиз, кесип катарында деп киргизебиз деген, ислам экономикасы деп киргизебиз деп аракет кылып атабыз да. Ошону 4 жыл окуйт. 4 жылдын ичинде ислам принциптери боюнча, ислам каржылоо боюнча студент толук кандуу адис болуп чыгат да. Демек ал бүткөн кадрлар кадимгидей банкка барып иштей берсе болот. Ислам иштей берсе болот. Азыр мына мурда кайсы банктар бар? Эко исламик банк бар болчу. Азыр ЕРСК болобу, жана Кыргызстан М-банк болобу, Айыл банк болобу, булардын баардыгы азыр ошо эле ислам принциптери боюнча иштей баштады. Мына жакында эле биз уктук, Оптима банкы дагы ушундай неме ачыптыр. Демек бул жакшы. Мен ойлойм, бул сөзсүз түрдө ар бир банкка ачыш керек, анан биз кадрларды аяда беришибиз керек. Ислам экономикасын түшүнгөн боюнча. Абдан сонун. Анан бизде азыр убакыт дагы соңуна жакындап калды, аябайчы. Ушул эфирдин соңунда мен эркин микрофон берейин. Негизи эле баягы эми Рамазан айы, баягы 12 айдын султаны деп айтабыз го. Кыргыз элине болгон
бир каалоо тилектериңиз? Биринчиден, Максат мырза, сиздердин иштериңизге ийгилик. Кудай таала мына биз көрүп жатабыз, Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы акыркы учурда мындай бир чоң аракет кылып, муфтий дамыландагы 40 кадам деген бир программасы бар экен. Мындай студенттер, окуу жайлар, жалпы эле мечит медреселер боюнча жана башка тармак боюнча жакшы иш алып бара жатасыздар. Сиздердин өзүңүздөрдүн бөлүмүңүздөр фатва бөлүм болобу, дават бөлүм болобу. Мына сиз дагы мына убагында аракет кылып ушул жерде эмне дейбиз эми ачып, көптөгөн диний кызматкерлерди, алымдарды чакырып иш алып барып жатасыздар. Сиздерге Кудай таала ийгилик берсин. Рахмат. Анан Рамазан айы бул биз үчүн берилген бир мүмкүнчүлүк. Мен айтып кетер элем, ушул айда биз көп Куран окуйлук, тарайбих намаздарын окуйлук. Пайгамбарыбыз көбүнчө ушул айларда Куран окуганга буйруган да. Себеби бул ыйык Рамазан айында Куран окуу адамдын руханий байлыгын өстүрөт. Көптөгөн бир соопка ээ болот. Кудай таалага болгон мамилесин оңдош керек да, Кудай таалага болгон жакындоо да. Мен телекөрүүчүлөргө айтып кетет элем. Баягы ас-суали мифтахил илим дейт да. Суроо илимдин ачкычы дейт да. Билбеген нерсесин ушул билгендерден сурап, алымдарыбыз бар. Азыр сиздерге мына колл-центр деп неме ачкансыздар азыр. Түз эле ошол жака чалып деле сурап билип аткандар бар экен. Бул аябай жакшы көрүнүш. Жалпы эле мен мусулмандардын ушул ыйык Рамазан айы менен куттуктаймын. Ушул ороз айында көптөгөн ибадаттарды кылайлык. Бирөө менен урушпаганга аракет кылайлык. Баягы жылуу мамиледе жакшы сөздөрдү сүйлөп, баягы аввалуху рахматун авасатыгы акыркы менен нейрон дейт. Биринчиси баягындай рахматтын айы, экинчиси баягы кечиримдүүлүк, үчүнчү 10 күндүгү баягы итку менен нейрон дейт, баягы тозок отунан кутулуу деп билген дейм. Мен ушул Рамазан айыны жалпы мусулмандар үчүн бир жакшы биз үчүн берилген белек деп айтам да. Ошол себептен бул ыйык айларда биз мүмкүн болушубузча башкаларды дагы эскертип, өзүбүз, үй бүлөбүз менен, досторубуз менен ушундай бир ыйык Рамазан айыны тынчтыгы менен, жылуу маанай менен тосуп өтүүнү Кудай таала баарыбызга ушул насип кылсын деп айтып кетет. Убактыңызды бөлүп келип келгениңизге чын дилден ыраазычылык билдиребиз. Кудай таалам сиздин да кармаган орозоңузду кабыл кылсын. Амин. Урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу мусулман бир туугандар, сиздер рахмат жаган Рамазан берүүсүн көрдүңүздөр. Аны мен Максат Атабаев алып бардым. Анан устаз, бизде чыккан белегибиз бар. Салих компаниясы Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынын адал сертификатына ээ болгон. Бир эле колбаса азыктары эмес, эт азыктарын да өндүргөн Кыргызстандагы алдыңкы биздин багыл ата мекендик өндүрүш. Бүгүн ифтарда оода чыгып коюпсуздар. Чоң рахмат. Алла разы болсун. Урматтуу телекөрүүчүлөр, эмесе кийинки эфирлерден көрүшкөнчө жараткан Алла тааланын амандыгында болуңуздар. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Eşhedü en la ilahe illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح
Allahu akbar, Allahu akbar. La ilahe illallah. Салих Нақта дам чөбөрлөрү. Салих компаниясы Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынын адал сертификатына ээ болгон мекеме. Салих компаниясы элибизге адал азык тартуулайт. Рамазан айыңыздар марек, оразаңыздар кабыл болсун. Салих Сода маркасы Кыргызстандагы эт өнөр жайынын лидери. Бардык продукциялар халал принцибинде даярдалып, эл аралык стандарттарга ылайык EAC ISO 22000 талаптарына жооп берет. Салих Сода маркасы сапаттуу продукцияларды өндүрөт. Колбаса азыктары, эттен жасалган деликатес, сэндвичтер, хот-догдор жана бургерлер.